Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерди куттуктайбыз. Мана кандай байланыста элем. Жакшы, рахмат. Жалпы кыргызстандыктарды куттуктайлы. Бүгүн футбол күнү деп атабыз. Айтыңызчы, сиз ушу футболду жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрсөңүз, эмне үчүн жакшы көрөсүз? Аябай жакшы болду. Футболду жакшы көрөм деген бул аз деп ойлойм да. Футбол бул менин жашоом десем болот. Футбол бул менин сүйгөн жумушум. Футболду мен эмне себептен жакшы көрөм? Анткени футболду мындай алып карасам, мен мектепте окудум, жогорку окуу жайда окудум. Анан бул футболдо жүрөм да. Футбол мага ушул мектептен да, жогорку окуу жайдан да көп досторду берди да. Эң башкысы көп досторду тартып алды. Футболдун көп жакшылыктарын таптым да. Дагы кандай жакшылыктарды таптыңыз? Ошондой эле, мисалы жашоодо жаман жолго аралашпай, футбол менен болсоң, жаман жолдон аралашпайсың. Мисалы, кээде адам деген жашоодо кыйынчылыктар болуп, стресс болуп, анан бир бугун чыгарып бирдемке кылгысы келет го, ошондо футбол жардамга келет, мисалы. Футбол менен алектенсең, жакшы да баары. Ал эми быйыл болсо Кыргызстанда ФИФАнын жыйынтыгы боюнча кыргыз футболу кичине алдыга чыкты деген маалыматты уктук. Ушул тууралуу өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Рейтинг боюнча канчанчы орунда? Чынында быйылкы жыл бул кыргыз спортунда футболдун жылы десек болот да. Өзүңүздөр көп болдуңуздар, биздин улуттук курама командабыз дүйнө жана Азия чемпионатынын тандап алуу оюндарында абдан ийгиликтүү оюн көрсөтүп, жана орусиялык машыктыруучу бар, биз Александр Кестин деген, ошонун кол алдында аябай жакшы жыйынтыктарга жетишти. Ошондой эле рекорд орнотту да. ФИФАнын рейтингинде 203 мамлекет бар. Ошол 203 мамлекеттин ичинен учурда 108-чи орунга көтөрүлдү да. Кыргызстан негизи буга чейин эгемендик жылдары 150дөн ылдыйк орундарда жүрчү да. Аябай чоң секирик жасады. 108-чи орунда бул биз үчүн рекорддук көрсөткүч. Биз мисалы Казакстандан жогору турабыз. СНГнын көптөгөн өлкөлөрүнөн жогору турабыз да. Коңшу өлкөлөрдө алсак. Албетте, бул нерсе бизди кубандырат. Абдан кубандырат. Анан кийин багы футболдо эмнелерди жасаш керек дагы, эмнелерди жасабай коюш керек ийгиликке жетүү үчүн? Мыкты футболчу аталыш үчүн. Мен өзүм команда аталыш. Команда аталыш үчүн. Негизи эле футболдо эле эмес, жашоодо деп ойлойм, бул эмнелерди жасаш керек, эми аракет кылыш керек, анан чын дилинен берилиш керек да. Мисалы, азыр эртең менен көбүнчө күн эртең менен башталат да, эртең менен турганда адам өзү мындай пландайсың го. Анан мындай каалооң менен сүйгөн жумушуңа же машыгууңа барсаң, жүрөктөн каалоо болсо, сен бир тоскоолдук болсо да баары жеңип өтөсүң да. Эң биринчи кезекте каалоо болуш керек деп ойлойм да. Анан албетте ошол максат менен жакшылап аракет кылып иштесең, аракет кылсаң, мүмкүн машыксаң, эгер футболчу болсоң, албетте жакшылыкка жетишесиң. Анан дагы бир футболдун бир өзгөчөлүгү айта кетсем, бул командалык оюн да. Мисалы жеке адам эч качан мисалы жалгыз аттын чаңы чыкпайт дегендей, футболдо бул командалык оюн да. Бир киши артка сүрөп коюшу мүмкүн, алдыга сүрөп коюшу мүмкүн дегендей. Ынтымак башкы ролду ойнойт да бул. Ырысал ынтымак дегендейчи. Кээде ушундай болуп калат го, командалардын бардыгы ойногонго ушундай ичинен күйүп, жанып, азыр ойнойбуз, утабыз деген жалын болот. Кээде ошол нерсе болбой калат. Ошондой учурларда кантип команданы мындай мотивация кылып алдыга сүрөсө болот? Андай учур болуп калат. Мындайча айтканда, фортуна жылмайбай калды деп коет го, топ тоголок дейт. Мисалы, канча аракет кылсаң дагы, үстөмдө сенде болсо дагы топ барып дарбазага кирбей мындай туруп алат го. Бул футболдо ошонусу менен кызык да, көрөрмандар да ошонусун жакшы көрөт. Дайыма эле жеңген фаворит команда жеңе албайт да, жеңиси күтүлгөн. Кээде күтүүсүз натыйжалар болот. Футбол бул мындай жашоо сыяктуу десек болот да. Дайыма эле жашоодо деле ойдогудай боло бербейт го эч качан. Ооба. Сен бир нерсени пландайсың, ал эми таптакыр башка нерселер болуп калат. Андай болбой калышы мүмкүн. Ал эми дүйнөлүк чемпионат болуп жатканда, ушул футбол жаатында айымдар болобу, мырзалар болобу, көпчүлүктөр ошо телевизордун алдына отуруп алып, бардык бир командаларды тандап алып, ушунчалык жан тарткандарын байкайбыз. Сиз үчүн футболду көрүү кызыктуубу же футбол ойноо кызыктуубу? Чынында мен айтыш кыйын да. Эгер бир учурда мисалы дүйнө чемпионаты болуп футбол болуп атат дейли, бир жакта менин досторум чакырып футбол ойнойлу деп калса, мен азыр элестетип көрүп атам, эмнени тандайм. Кайсыл жагда барат элеңиз? Кээде мырзалардын көрү ушундай го, мындай футбол башталганда эле ушундай кафелерге барып чогулуп, деп тура калып кол чаап. Же азыркы жаш курагыма карап мен футбол көрүүнү тандамакмын. Кой отур дебекмин, футбол көрүп алып, анан кийин деле ойной беребиз депчи. Себеби дегенде бир инсандарга да ушундай суроолорду узатканбыз да. Мисалы үчүн ырдаган
команданы эмнеси жагат билбейм, ушул жагат да дейт. Тоого чыккан альпинисттер деле айтат, ой эмнеси жагат билбейм, бирок мен ушул нерсеге жагат. Романтика, ошол жака тартып туруп алат деп коет. Туура. Ал эми дүйнөлүк ушул футболдук командалардын, клубдардын арасынан кайсы клубка жан тартасыз көпчүлүк учурда? Сизге жаккан команда? Мен жакшы көргөн командам бул Манчестер Юнайтед деген команда. Англиянын Тилекке каршы кече күнү Чемпиондор лигасында жеңилип тайпадан чыкпай калды. Ошого азыр учурда бир аз мындай капа болуп жүрөм десем болот да. Ошо өзүнүн чемпионатында жакшы эле ойноп келатат. Ошо Манчестер Юнайтед командасынын көрөрманымын да. Жакшы экен. Сизге мындай суроо узаткыбыз келип атат. Сиздин оюңуз боюнча кыздарга кайсы спорттун түрү жарашат деп ойлойсуз? Азыр эфирди буга чейин угуп отурдум, силердин аябай талкуулагандар жылмайтты да, азыр татынакай сулуу кыздар деле клетканын ичинде күрөшүп атпайбы деп Ронда Розин айттыңар да. Чынында бул мен орусча айтканда утверждать эте албайм кыздар үчүн бул спорт деп. Мисалы мурда айтчу да, кыздардын спорту бул мындай көркөм гимнастика, сууда сүзүү, кыздарга мындай бокс деген жарашпайт депчи. Андай эмес, азыр кыздар өзү чечет, мен мындай чектеп айта албайм, бул спорт деп. Бирок футбол болсо жакшы болмок деп коесузбу? Ошо футбол болсо абдан жакшы болмок да. Эң сонун экен. Ал эми ушул футбол тармагында суроомду берип алайын. Келечекте кандай пландар бар жана футбол дүйнөсүн, кыргыз футбол дүйнөсүн өнүктүрүүнүн үстүндө кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Азыр мынакей Кыргызстандын футбол федерациясынын 3 жылдан бери жетекчилер алмашып, жаш амбициясы күчтүү, футболго кызыккан, өздөрү дагы түнү күнү футбол менен ойноп жүргөн ушундай бир патриот кишилер келген да. Футбол дегенде ичкенин ашын тыштаган. Ошол кишилер абдан чоң алдыга пландар иштеп чыгышкан. Келечекте ошол биздин башкы максатыбыз бул Кыргызстан улуттук курама командасын Азия жана дүйнө чемпиондугуна алып чыгуу да. Ошондой бир генералдык пландар бар да. Бул максатта азыр аябай чоң иштер жасалып атат. Мунун уже жемиштери мына быйыл көрүндү десек болот. Мына рейтингдеги көрсөткүч, ошондой эле мамлекет тарабынан көңүл бурулду үчүн мына быйыл өкмөт башчыбыз баш болуп, оюндан кийин көрдүңүздөр да, Темесариев раздевалкага чейин кирип, дем күч берип, азыр мынакей командаларды табалы деп, өзү дагы чогулуш өткөрүп дегендейчи. Биздин кубандырганы мамлекет футболго көңүл бурду да. Мисалы Казакстанда, Өзбекстанда футболго эч ак эле көңүл буруп, неме болмосо бизде эми Тилекке каршы кеч бурду да. Ошентсе дагы көңүл бурду. Мындай алга жылыш бар. Биздин футболчуларыбыз өздөрү аракет кылып көңүл бурдурду да. Максатыбыз ошо Кыргызстанда футболду мындан ары өнүктүрүү. Рейтингден улам алга жылып, 100дөн да ылдыйкы орунга келип, негизи ойносок болот да. Мисалы бир мисал айта кетейин. Уругвай деген өлкө бар. Ал жерде 3 миллион калк бар да. Кыргызстанда эле мисалы экономикалык абалда эле, бирок алар футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону болушкан. Жыл сайын дүйнөлүк чемпионаттарга катышып турат да. Футбол бул баягы мамлекеттин экономикалык абалынан деле көз каранды эмес да. Ойносо болот да, мындайча айтканда. Өрттө өнүккөн. Туура. Эң сонун экен. Алдыга койгон албетте максаттарыңыз орундала берсин. Чоң рахмат сизге. Таң эрте келип маек куруп бердиңиз бизге. Буюрса биз келерки жолу жакын арада кыргыз футболчулары ушул дүйнөлүк аренага чыгат деген ишеничибиз абдан чоң. Сиңер келсин, чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтердин үстүндө жүрүңүздөр. Ден соолугуңуздар чың болсун, келип бергениңиздерге рахмат. Ошо айтылган жакшы пландарыңыз бар экен. Ошолордун баары ишке ашышына жалпы жамааттын атынан тилектешпиз. Рахмат, урматтуу достор. Азыр болсо шаар тургундарына дагы ушундай суроо узатканбыз. Айымдарга негизи эле кайсыл спорттун түрү менен машыкса жарашат деп. Келиңиздер анда шаар тургундарынын жообун көрөлү, андан соң жолугушабыз. Көрүшөбүз.